Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде 13 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны мен Болотбекова Асель тааныштырам. Баткенде чек-арачылар үчүн үй салынат. Ички иштер министрлиги Бишкек менен Ошток Кайгул милициясына талапкерлерди тандоодо. Чүй менен Бишкектен 48 медик ысык көлгө эс алганы жөнөдү. Белоруссия митингге чыккандарга каршы ок атуучу курал колдонгонун ырастады. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 12 августта иш сапары менен Баткен облусуна барды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына жарыяланды. Жээнбеков Баткендеги чек-арачылар менен баарлашып жатып, аскер кызматчыларын жашоосун жакшыртуу ар дайым мамлекеттин артыкчылыгы болорун белгилеген. Мамлекет аскер кызматчыларын, өзгөчө чек-араны кайтаргандарды колдоо максатында Баткен облусуна чек-арачылар үчүн жаңы турак жай курулушунун пайдубалын түптөөгө катышып жатып айткан. Мамлекет башчынын маалымат кызматын билдиргенине караганда, үй мамлекеттик чек-ара кызматын коңшу Тажикстан жана Өзбекстан менен мамлекеттик чек-араны коргоо боюнча милдетин аткарып жаткан 20-22 аскер бөлүгүнүн кызматкерлери үчүн салынмакчы. Өлкө башчы мындан сырткары Баткен өрүгүн кайра иштетүү жана сорттоо боюнча логистикалык борбордун жана текстиль фабрикасынын курулушунун долбоорлору менен таанышып, аталган долбоорлорду Баткен шаарынын өнөр жай аймагында ишке ашыруу каралып, долбоорго 8 миллион АКШ долларына жакын инвестиция салынган. Президент облустагы ички жолдордун курулушу жана реконструкциялоонун жүрүшү менен да таанышып, региондордогу ички жолдорду оңдоонун сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Бул багыттагы иштер кийинки жылдарда да улантыла тургандыгын белгилеген. Чүй менен Бишкектен 48 медик ысык көлгө эс алганы кетти. Ак халатчандардын эс алуусу 1 жумага созулат. Коронавирус менен күрөшүүгө тартылган медиктердин ден соолугун кезеги менен чыңдоо уланып жатканы белгиленди. Бул илдетке каршы турган 48 медицина кызматкери ысык көлдө ден соолугун чыңдаганга жиберилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ага ылайык тизмеге Чүй облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун, Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык оорукананын, 1 Май жана Ленин райондорунун бириктирилген үй-бүлөлүк медицина борборлорунун, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна жана улуттук хирургия борборунун кызматкерлери киргизилди. Эске сала кетсек, буга чейин өкмөт башчы Кубатбек Боронов президенттин тапшырмасы менен ысык көлдөгү пансионаттарда 130 медик эс алып келсе, дагы 170 эс алып жатканын айткан. Бүгүн Кыргызстанда дагы 310 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Борбор калаадан 99 учур, Ош шаарынан 16, Чүй өрөөнүндө 15, Ош облусунда 35, Талас чергесинде 9, Нарын аймагында 8 учур, Ысык көл облусунда 55, Жалал Абадта 54, ал эми Баткен облусунда 19 учур катталган. Ушуну менен март айынан бери коронавируска чалдыккандардын саны 41 069 болду. Бишкек жана Ош шаарларында түзүлүп жаткан милициянын кайгул кызматына талапкерлерди кабыл алуу уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык аталган долбоордун стратегиясы жана пландары мамлекет башчынын сунушу менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарын бөлүгүн реформалоо боюнча жумушчу тобу тарабынан аныкталган. Сынактан өткөндөр Бишкекте Ички иштер министрлигинин академиясынын базасында, ал эми Ош шаарында Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунун базасында 3 айлык курстан окушат. Долбоордун максаты милиция кызматкерлерине жарандардын ишеним көрсөтүүсүн камсыздоо жана алардын арасында коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу болуп саналат. Белгилей кетсек, сынактарды өткөрүүнүн шарттары бардык катышуучуларга бирдей. Эмделбеген уй үчүн ветеринарлар жазаланды. Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн Тогуз Булак айылына союлган уйдан күйдүргү тараганына байланыштуу эки тарап жазаланды. Бул тууралуу Спутник агенттигине айыл өкмөтүнүн башчысы Курманбек Мияшев билдирген. Анын айтымында ооруга себепкер болгон уй убагында эмделбегени үчүн Кара Суу районунун Беш Мойнок ветеринардык сервисинде айып табылды. Себеби уй ошол жакта багылган. Ал эми Тогуз Булак айылына жай мезгилинде убактылуу алынып келинип, малчылар карап жаткан. Ошондой эле аны сойгон кишиге дагы айып салынган. Эске сала кетсек, 11 августта Ош шаарынан Кара Суу районундагы Тогуз Булак айылында күйдүрүүгө шектелгендер болуп жатканы маалымдалган.
Ош облустук клиникалык ооруканасы 2 августтан тарта 8 бейтап түшкөнүн билдирген. Кийинчерээк бир кишиден күйдүргү оорусу лабораториялык жактан тастыкталып, 9 булак айылы карантинге алынган. Учурда оорунун очогундагы тургундардын күн сайын дене табы өлчөнүп, медициналык байкоо жүргүзүлүп жатат. Ал эми уйдун этин жеген 288 кишиге ооруну алдын алуу үчүн атайын дары-дармектер берилүүдө. Беларусь бийлиги шайлоо жыйынтыгында нааразычылык билдирген демонстранттарга каршы ок атуучу курал колдонулганын ырастады. Өлкөнүн ички иштер министрлиги мындай окуя 12 августка караган түнү Брест шаарында болгонун билдирди. Брестте демонстранттар тобу арматура менен милиция кызматкерлерине кол салышкан. Аларды токтотуу үчүн эскертүүчү октор атылган. Кызматкерлердин өмүрүн жана ден соолугун коргоо үчүн ок атуучу курал колдонулган. Кол салгандардын бири жараат алды, дейт министрлик. Эске сала кетсек, Белоруссиядагы нааразычылык акциялары өлкөдө президенттик шайлоодон кийин башталган. Россиянын Москва шаарындагы тест атым жайларынын биринде иштеген кыргыз жаранын MTV телеканалынын белгилүү алып баруучусу Артур Цытков сөгүп сабаганга аракет кылган. Алып баруучу кыргызстандык жигиттин бет кап тагууну өтүнүчүн четке кагып, аброюна шек келтирип мушташууга аракет кылган. Чыр салган Цытков полиция чакырып, кыргыз жаранын үстүнөн арыз жазган. Ал өзү бул боюнча кимдир бирөөгө бир нерсе жакпай жатса, мекени силерди күтүп жатат. Силер эмне деп жаман айтсаңар айта бергиле. Медалдын эки тарабы болот. Мен өз оюмдан кайтпайм деп өз пикирин билдирген. Учурда алып баруучунун социалдык баракчасына кыргызстандыктар жана улутчулдукту жаман көргөн адамдар сындап пикир калтырышууда. Кечээ Нарын облусунда очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталганы белгилүү болду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин берген маалыматы боюнча силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Маалыматта силкинүү саат 16:03 катталганы айтылат. Жер титирөө Кочкор районунун Эпкин, Акчий, Туз жана Кең суу айылдарында 3,5 балл. Ал эми Жумгал районунун Жумгал, Кызарт айылдарында 3 балга чейин жеткен. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон эмес. Шашылыш билдирүү. 13-14 август күндөрү өлкө аймагы боюнча туруксуз аба ырайы күтүлүп жаткандыктан тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Коопсуздук чараларын сактап, арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Ушуну менен жаңылыктардын түшкү топтому аяктады. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.